Түз эфирде Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Элер алтына спорт жаңалықтар мен таныштырабыз, мен Акчолпон Койчиева. Бразилияның президенті Дильма Русеф импичмент сотуна тартыла турган болду. Вице-президент убактылуу мамлекет башчы милдетине киришти. Коррупцияга каршы күрөшүү. Дүйнө лидерлери, финансисттер жана активисттер Британияда чоң жыйын өткөрүүдө. НАСА биздин күн системабыздан тышкары ааламдагы дээрлик 1300 жаңы планетаны таап чыккандыгын айтууда. Бразилия парламентинин жогорку палатасы президент Дильма Русефке каршы импичмент процессин баштай турган болду. Буга байланыштуу президент айым кызматтан четтетилип турмакчы. Элге кайрылуусунда Дильма Русеф өзүнө каршы коюлган айыптар негизсиз экендигин белгиледи. Grande descoberta do Brasil, o pré-sal. Мен кайрадан тактап айткым келет. Эгерде мыйзамсыз түрдө импичмент жарыяланса, аны төңкөрүш деп аташ керек. Мен шайлоону жеңип чыккандан кийин оппозициядагы айрым күчтөр жыйынтыкты кабыл албай, добуштарды кайрадан санап чыгууну талап кылышкан. Дал ошол күчтөр импичмент процессин башташты. Бразилиянын вице-президенти Майкл Темер убактылуу мамлекет башчы милдетин аткарып турмакчы. Ал бүгүн жаңы өкмөт дагы дайындары күтүлүүдө. 20 саатка созулган талкуудан кийин Бразилиянын сенатынын 55 өкүлү өлкөнүн биринчи аял президенти Дильма Русефке импичмент жарыялоону колдоду. Сенаттын 22 гана өкүлү каршы чыкты. Сенаттын көпчүлүгү импичментти колдогону Дильма Русефтин саясатка кайтып келишине бөгөт коет деп айтылууда. Добуштун жыйынтыгы жарыяланганда көчөдөгү өкмөткө каршы демонстранттар майрамын башташты. Бирок Дильма Русефтин колдоочулары өз нараазылыгын билдирип, түн ортосунда коопсуздук кызматкерлери менен кагылыша кетти. Биз демократия үчүн күрөшкөнбүз. Бүгүн ал тебеленип жатканын көрдүк. Бразилиядагы саясий кризис жергиликтүү тургундарды экиге бөлүп жатканы анык жана президенттин иштен кетиши өлкөдөгү көйгөйлөрдү чечпейт. Дильма Русефтин ордуна вице-президент Мишель Темер келет. Ал бизнесмен катары таанымал. Серепчилер Темер өлкөдөгү ар кандай саясий топтор менен мунаса табууга даяр болот деп жормолдошууда. Кандай болгон күндө да Дильма Русеф баштаган ишин соңуна чыгара алган жок. Анын акыркы расмий иштеринин биринде ал олимпиадалык отту кабыл алган. Эми Русеф оюндун ачылышына катышпайт. Мурдагы президент салык мыйзамдарын бузду жана мамлекеттик бюджетти манипуляциялаган деп айыпталууда. Ал бул айыптарды четке кагып, саясий күрөшүн улантаарын айтып келет. Алты мамлекет, алардын ичинде Британия, Афганистан жана Нигерия өз өлкөлөрүндө иштеп жаткан бардык компаниялардын чыныгы ээлерин ачыкка чыгарууга макул болушту. Бул тууралуу чечим Лондондогу антикоррупциялык чоң жыйында жарыяланды. Нигериянын президенти эл аралык коомчулуктан акчаны көмүскө сактоого жол бербей, катылган каражаттарды так кайтарууну талап кылды. Буга чейин премьер-министр Дэвид Кэмерон Афганистан менен Нигерияны укмуштай коррупциялашкан өлкөлөр деп атаганы айтылган эле. Улуу Британиянын тургундары коррупцияны чет өлкөдөгү мамлекеттердин көйгөйү катары билип келген. Бирок бүгүн жергиликтүү тургундар Улуу Британиядагы офшордук компаниялар аркылуу арам акча мыйзамдаштырылып жатканына нааразылыгын билдирип, көчөгө чыгышты. Британияда өтүп жаткан антикоррупциялык саммитке 40тан ашуун өлкөнүн лидерлери катышууда. Британия бул көйгөйдү бакубаттуулукка бөгөт койгон дүйнөлүк маселе деп мүнөздөдү. Дүйнөдөгү өлкөлөр жакырчылык менен натыйжалуу күрөшүп, экономикасынын өсүшүн кааласак, коррупцияны жок кылышыбыз керек. Ресурстары көп өлкөлөрдүн байлыгын туура бөлүштүрүүсүн кааласак, коррупцияны жок кылышыбыз керек, деди Британиянын премьер-министри. Дэвид Кэмерон саммиттин алдындагы королева менен болгон сөзү кызуу талкуу жараткан. Ал Нигерия жана Афганистан дүйнөдөгү эң коррупциялашкан мамлекеттер. Бул өлкөнүн лидерлери Британияга келген жатат деп айткан. Нигериянын президенти Камерондун сөзүн четке кагып, Британия жана башка батыш мамлекеттеринен реформаларды талап кылды. Дүйнөлүк коомчулук салыктан качкандарды аныктап, жоопко тартууга жана уурдалган каражаттарды кайтарып берүүгө механизм ойлоп чыгышы керек, деди Нигериянын президенти.
Улуу Британиянын өкмөтү уурдалган каражаттарды аныктап чыгыш үчүн жаңы иш-чаралар көрүлөт деп билдирди. Биринчиден, чет өлкөлүк компаниялар өз мүлктөрүн жана компаниянын ээлерин ачыкка чыгарышы зарыл. Экинчиден, коррупцияга каршы бирдиктүү борбор түзүлөт. Үчүнчүдөн, алдамчылык жана арам акчаны мыйзамдаштырууну алдын албагандарды бийлик жоопко тартат. Арине, Британиянын Виргин аралдарында катталган компаниялар Лондондун талаптарын аткаргысы келбейт. Серепчилер айтылган адамдар мыйзамдык мүчүлүштүктөрүн таап, каражаттарын жашырып келе берерин айтат. Коррупцияга каршы саммит канчалык жемиштүү болору азырынча белгисиз. Түз эфирде BBC Кыргыз кызматы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Кыргызстан менен Тажикстандан электр энергиясын Афганистан менен Пакистанга жеткирүү боюнча касса 1000 аттуу долбоор салтанаттуу түрдө ачылды. Тажикстанда болгон салтанаттуу иш-чарага аталган мамлекеттердин жетекчилери, алардын ичинде Кыргызстандын премьери Сооронбай Жээнбеков катышты. Борбор Азиядан 5 миллиард киловатт-саат электр энергиясын таркатууну көздөгөн долбоор аймактын энергия коопсуздугуна салым кошот, деди Тажик президенти Имамали Рахмон. Дональд Трамп Америкага мусулмандарды киргизбеш керек деген позициясын жумшарткан өңдү. Жакын арада расмий түрдө Республикачыл партиянын АКШ президенттигине талапкери деп аталганы жаткан ишкер мусулмандар тууралуу айтканын болгону сунуш болчу, деди. Бул сөзүн ал Лондондун жаңы мэри Садик Хандын Трамп президент болсо Америкага барбай калат го дегенине жооп кылып айтты. НАСА космос агенттиги өзүбүздүн күн системабыздын сыртында 1300гө жакын жаңы планета тапканын кабарлаган элек. Бул ачылыш Кеплер телескобунун жардамы менен жасалган. Көп сандаган планеталардын арасында Жердин так өзүндөй болгон жок дегенде бир планета табылышы толук ыктымал, дейт окумуштуулар. Анда бизге окшогон кишилер деле табылат го. Биздин күн системабыздан тышкары ааламдагы башка алыскы жылдыздарды изөөдө чоң ачылыштар болду. Эми биз башка күн системаларды көптөгөн планеталар айланып жүргөнүнө күбө болдук. Кеплер космостук телескобу акыркы бир нече жылдын ичинде жаңы планеталарды аныктады. Бүгүн планеталардын саны биз ойлогондон да көп экенин Кеплер космостук телескобу ачыктады. Бул ачылыштар космосту изилдөө жаатындагы чоң жетишкендик. 25 жыл мурда эле биз өзүбүздүн күн системабыз тууралуу гана маалыматыбыз болгон. Эми Кеплер телескобу 1284 планета бар экендигин тастыктады. Планеталардын жүзгө чукулунун чоңдугу Жер планетасына окшош экендиги айтылууда жана алардын 9-у жашоо үчүн ыңгайлуу шарттар бар алыстыкта жайгашкан. Бул ачылыштар галактика планетага толгон дегенди билдирет. Менимче, биз күн батканда көргөн жылдыздардын жанында башка планеталар дагы айланып жүрүшү мүмкүн. Демек, галактикада Жер сыяктуу жашоого мүмкүн болгон планеталар бар болушу ыктымал. Албетте, бул жаңы планеталарда жашоого толук мүмкүн экендиги тастыктала элек. Бирок изилдөөлөр улантыла бермекчи. Буга чейин Меркурийдин күндүн бети аркылуу өткөнү кичинекей кара чекит сыяктуу көрүнгөн. Дал ушул усул аркылуу жүздөгөн башка планеталар ачылууда жана келечекте табыла бермекчи. Эми спортко токтололу. Сандерленд клубу 4-чү жолу катары менен Премьер-лигадан түшө жаздап, анда кала берди. Эвертонду 3-0 менен уткан Сандерленддин атаандаштары Ньюкасл жана Норвич 2 тең Премьер-лигадан түштү. Ньюкасл бул лигадан түшкөн эң бай клуб. Тренери Ли Чамли иш чатак деп айтты. Теннисте Роджер Федерер италиялык ачык чемпионатта күтүлбөгөн жерден утулуп калды. 34 жаштагы Федерер дүйнөдө 15-орунда турган Доминик Тиемден жеңилди. Мындан тышкары Рафаэль Надаль бүгүн Ник Киргиоз менен беттешет. Жаңылыктардын соңунда кече музыка сүйгөн багышты көрсөттүк, бүгүн ыр сүйгөн иттер. Булар жөн эле үрбөстөн атайы иттер үчүн концертте ырахаттанып жатышат. Лаури Андерсен эринбей атайы иттер үчүн музыка жазат экен. Бирок анын чыгармалары ар кандай реакция жаратып жаткан окшойт. Баса койлор үчүн дагы атайын музыка чыгарса болчудан. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчолпон Койчиева. Эфирде кайра жолукканча саламатта болуңуздар.